мындай бир заставты талкалап алып салыптыр. Экинчи жагын талкалап атышат. Сурасам толук маалымат берген жок. Биздин эң эле чоң көйгөйлөрүбүздүн бири бүгүнкү күнү ушул болуп турат. Бул жерде мына жашоочуларыбыздын асты 18 жыл болду келгенине. Şu turgundarabız. Jekele bul жерде мына ТЦК'нин тургуну жана ошондой эле 540-контур, 555-контур, 546 жалпысынан 3000 үйдүн ушул жерде бизге бир элибизге, журтубузга, бала чакабызга, келечек муунга жакшы бир мектеп курулуп калса деген жакшы ниетте болуп турганбыз. Бүгүнкү күнү көйгөйүбүздү кайдыгер карап атат да. Мына момундай мына көрөт, строительный мусор төгүлдү. Бул жака завод курулат деп бирөө кетет экен, экинчиси келет экен дагы футбольный поля, үчүнчүсү детский площадка, стадион, мектеп курабыз деп частный мектеп. Бизде азыр мектепке деген жарандарыбыз селекцияда мектептин подвалында окуп атат. Бүгүнкү күнү биздин жарандарыбыз, окуучуларыбыз ылдыйкы мына 102 мектепте албай атышат. Эки баласы менен көтөрүп алып, бир баласын садикке, бир баласын мектепке бир келин деп чуркап жүрөт. Бизге деген ФАПтын маселеси эң эле көйгөйлүү. 3 баласын көтөрөт, ФАПты Агордон ортосунда аяка барып, аяктан кабылгандан көрөк мына биздин мектептеги 3000 деген жараныбызга бир ФАПты жашнакай кылып мектепти куруп берип койсо, ошого ылайыктуу жерибиз бар. Кудайга шүгүр, мына арты кенен, асты кенен өзүңөр көрүп турасыңар жогоруда. Андан кийин мына асыр келип туруп бу жерге сууну алгыстай жирип агышып бу жердин суусун мусор төгүп атат. Анан бу кимден уруксат алды, мындан представители келген жери жок, бизге жооп берген жери жок. Уш жерде жаңы конуштун эли чогулуп уш жерде турабыз. Бир 100 кишиден ашык. Анан ошону колдон келсе мындай болот, тигиндей болот деп документальный бирдеме менен бизге келип түшүндүрүп, могуреки курулат. Могу курулбайт, могу уруксат жок, могу уруксат дегенде бир жакшы панайдагы теманы айтып, ушундай кылсаңар деген суранышыбыз бар бизден. Саламатсыңар эми. Биздин көйгөйүбүз эң эле чоң көйгөйүбүз ушу экен. Бизге садик керек, ФАП керек, мектеп керек. Ошол балдарыбыздын баары ар кайсы жака барып окушат да. Анан биз ушул жерди сурады элек. Азыр эми ушул жерди акмалап, ушул жерди карап, тазалап эл деген. Ушул жерди биз бир өзүбүздүн керегибизге жараталы деп. Анткичектүү болбой, мына менчиктештирип кетти, менчик алып алды деп биякта ызы чуу болуп атат элдин баары. Ушуну карап, элдин көйгөйүнө чечип бериңер деп өтүнөбүз. Бисмиллахиррахманиррахим. Биз бийликтен суранат элек ушу могу суу сактагычты водохранилищаны элдин кызыкчылыгына чечип берсе деп. Себеби биякта 3000 түтүн бар да. Мечиттерге элдер батпай калат. Жума окулганда, айт окулгандачы мечитке деген ордунда захват кылып алышты мунун алдындагычы. Ушуну бизге бийликтен келип, мэриядан каяктан түшүндүрүп, эмнеге сатылды, эмне болду, ошону элге түшүндүрүп берип койсо, ошону суранат элек да. Жол болсо мусор төгүп эле мынтип. Акчасын алып эле ар ким ушундай кылып атат да, түшүнүксүз болуп атат. Бул эми мамлекетке карайт эле да. Берди элдер чыгып жыл сайын субботник кылат элек. Берге мектеп салынат, ушундай келечеги бар деп айтат эле да бизгечи. Аны эми мондой түшүнүксүз болуп калды, ошону суранат элек бизге түшүндүрүп берип, бийликтен кызматкерлерге түшүндүрүп койгонгочу. Эгер президентибиз угуп аткан болсо, президентке кайруу жасайбыз, момчу элдин баары мына ишин таштап коюп келип чогулуп отурат мына жердечи. Ошону чечип берип коебуз, суранабыз. Ушу бизге парк болуп калсын деп аракет болуп атканда. Мына бүгүнкү күнү көрөт жаштарда. Балдардын ойной турган аянтчасы жок. Жер саткандардын баардыгы, биздин тиги мисалы алар жер сатканга чейин, мисалы 3 гектар жерди бирөө трансформатор алып атат да. Алар айтат экен, мекте ФАП болот, мекте мектебинин орду бар, мекте площадка, детский площадка деп. Азыр жаш балдардын баары бозола чоң болуп жол бойунан ойнойт. Эртең мына кырсык болуп кетсе, ал кырсык Кашкоктун ортосунда. Муну стратегический объекти деп буга чейин мына былтыр да көрдүңөр го. Мына Жалал областында кандай селөө поток болуп, ушул арыктын жогунан канча деген үйлөр талкаланып бүттү. Буну дагы ушундай деп коюшкан. Бүгүнкү күнү мындай кылдагы кайдыгы кылып маселе ушул болуп атпайбы? Же балдарга ойногонго место жок, азыр балдарыбыз кечкен болуп дөңдүн кырында ата-энеси алып чыгып адыялап отурбайбы? Ан жашнакай мындай бейиштей жерибизде алдырып туруп мусор төктүк. Момчу элдин ак көздү, кара көздүн баардыгын кор кылып, бүгүн көзгө сайгандын артынан мына түрткүлүшү болуп атат. Жеке менчикке өтүп, элдин эмеси жекеле ала эмес, мына мусор төгүлдү. Мына элдин баардыгы жазында, күзүндө ушул жерде субботник кылып баардыгын ар дайым тазалап турабыз. Мына быйыл урматтуу биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич айтты го. Эмени тазалоо дегенде эң биринчи мына биз чыгып тазаладык.
Садыр Нуркожоевич, мына сиздерге кайрылабыз. Камчыбек Кыдыршаевич, сизге кайрылабыз. Могул жакта 3000 деген, 4000 деген элдин көйгөйүн чечип бериңиздерден суранабыз. Жеке эле мен эмес, мына жалпы эл. Ушулардын баардыгы көчө башчылары. Ушул 2000 үйдүн, 4000 үйдүн көчө башчылары бар ушул келди бүгүнкү күнү. Ушул жалпысынан туура чечет деген үмүттөбүз. Туура айтамбы? Туура. Башчылар, мына бул деген мына биздин МТУнун начальниги. Биягы замы. Бирок барган жерде ар бир маселени чечип атышат, бул маселени чечип берет деген ишеничтебиз. Бул чечилет, бул маселе чечилет. Бул просто баа чоң жайын билип туруп, азыр могу ким буйрук берди, момча нерсени мантечи. Ошол кишиге тасалап туруп, ошол кишиге тим штраф тартат мойнуначы. Бул жерге буйрук берди. И жана машиналардын номерлерин жазып олтуруп, техникалардын номерин жазып олтуруп, тиги через ГАИ аркылуу таптырып, ошол машиналар эч кандай уруксат кагазды көрбөстөн бул жерге төккөн үчүн ал шопурлар да жоопкерчиликке тартылат болчучу. Туугандар мындай болот, азыр муну мындай болот. Бүтөтөчү тиги инспекцияга, милицияга отношение жасабыз азыр барып биз тиги немеденчи. Жерден көрүп алып, мана пайка сүрөткө тартып койчу момантечи. Жана элдердин жөнөткөн видеосу бар бизчи. Бар. Жөнөттүрүп, анан кийин биз отношение жазабыз. Отношение жазып, мо пока выявлять этип, мо күнөөлөрдү баарын таап, суракка чакыргыча бир да машина төктүрбөй туралы бул жерден келип калса, хорошо? Мына кошуна жарандар укук отосуңар. Ким өтүп баратканда төгүп атса тартып койгула. Муниципалдын жерби же жайыттын жерби? Бул жер негизи мындай да, тиги жайыт жери болобу, муниципалдын жери болобу, бул жердин өзүнүн направленияси бул БСР. Бул стратегический объект, БСРдин жеке менчикке өтпөйт. Азыр БСР БДРдин баары эгерде бирөө жарым азыр момундай кылып тиги төккөн жок, тиги суу кой берип, балык өндүрүп, частниктер болот, ошонун баарын изымайт деп атат азыр. Мына эмети көрөтпөйбү. Жердечи. Так что муну нерсе сиздерге рахмат ба, туура учурунда кармап калдыңарбы онучу? Тиги азыр ушул бойдон кармап туруптурлар, биз азыр муну разберемся, отношение. Эми айналайын балам.